Саламатсыздарбы? Эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартибинде программасы. Бүгүн пленардык жыйында социалдык фонддун бюджеттери каралды. Ошондой эле жол фондун түзүү боюнча дагы маселе каралууда. Социалдык фондду реформалоо боюнча депутаттардын сунуш пикирлери кандай? Алдыдагы 10 мүнөттө биз менен болуңуздар. Алишер Абибуллаевич, бүгүнкү күндө сомдун курсу аябай төмөндөп, кымбатчылык, инфляция болуп жаткан учур, анан пенсионерлердин пенсиясын жогорулатуу маселеси бүгүнкү күндө каралып жатыптырбы? Министрлер кабинетинин мүчөлөрү, соцфонддун өкүлдөрү эмне деп айтып атышат? Рахмат. Чындыгында бүгүн жалпы соцфонддун 21-жылкы отчету жана 22-23 жылдагы божомолу боюнча маалымат берип жатышат. Бул эми буга чейин 1-2 окууда кабыл алынган. Азыр болгону 3 окууда кабыл алып бергиле деп суранып жатышат. Ачыгын айтканда эми булар өзү негизи апрель айына көтөрөбүз деп сөз берген болчу. Бирок кайсы бир себептерден октябрь айына жылып атыптыр. Азыр биздин суроолорубузга ошондой жооп берип атат. Анан эми дагы чын төгүнүн кандай экенин тактайбыз. Министрлер кабинетинин же болбосо соцфонддун ушундай кымбаттоолорго өзгөчө ушул калктын аялуу катмары болгон пенсионерлерге карата мындай көрүлгөн камкордугу бар бекен, антикризистик чаралары жөнүндө сөз болуп атабы? Чындыгын айтканда азыр биринчи кезекте бул биздин экономикалык кризиске байланыштуу, доллардын куну көтөрүлгөнүнө байланыштуу, мамлекетибизде ушундай бир кымбатчылык болгонуна байланыштуу бул өкмөттүн антикризистик программалары бар экен. Бирок толук кандуу биз таанышкан жокпуз. Азыркы күндө сөз беришти, жакынкы күндөрү дагы алып келебиз деп сөздөрүн беришти азыр өкмөт мүчөлөрү. Мен ойлойм, булар тез аранын ичинде ушул антикризистик программаларын иштеп чыгып, биздин жалпы жарандарыбызга, ошондой эле бул пенсия алуучуларга кошумча каражаттарды бөлүп бериш керек. Ушундай чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Талайбек Айтмаматович, мына бүгүн соцфонддун бюджеттерин карап атасыз. Деги эле ушу пенсиялык фондду реформалоо боюнча көз карашыңыз кандай? Көпчүлүк депутаттар жакын арада пенсионерлерге пенсия бере албай калуу коркунучу бар деп коңгуроо кагып атышат да. Сиз эмне дейт элеңиз? Кандай ушу сунуштарды берет элеңиз реформа боюнчачы? Негизи соцфонддун бюджетин кароо боюнча бюджет фискалдык комитетте биз караганбыз. Биринчи окууда, экинчи окууда, мына бүгүн палатада 3-чү окуу каралып атат. Анан мен ушул биздин пенсионерлердин 50%га көбөйтүү боюнча депутаттар дагы суроо беришти. Анан мен дагы суроо бердим. Негизи соцфонддун жетекчилери айтат, биз расчетту толугу менен бергенбиз. Азыр эми каржы министринин орун басары айтып атат, биз дагы расчетубузду алып эсептеп атабыз. Мен бирок мындай түз жооп бердим. 1-октябрь 2022 жылдан баштап 50% жогорултан пенсияны алганга акча каражаттар барбы десем, айтышты, каражат бар. Бирок азыр эсепти чыгарып атабыз деп атат. Бирок эми азыр бул каржы министринин орун басарынын сөзүнө ишенсек, анда биздин пенсионерлер 2022 жылдын 1-октябрдан баштап 50% көтөрүлөт деген уадасын беришти. Негизи бул пенсионерлердин биздин азыр мына бүгүнкү күндөгү мына азыр күнүмдүк жана жашоонун минимумуна эми каражаттарына ошонун тең келиш керек да, эмесинчи пенсионерлердин ала турган каражаттары боюнча. Анан мен дагы бир маселе көтөрдүм. Бул эми ошо биздин пенсионерлердин ден соолугуна байланыштуу жана медициналык саламаттык сактоодо камсыздоо боюнча, анан ден соолугуна бөлүнө турган каражаттар боюнча 2%дан берки ден соолугуна караштуу каралган фонддор боюнча 0,25% экен да. Ал пайыз боюнча көтөрүү боюнча дагы азыр сунушун берсем, ал дагы эгерде түшө турган каражаттар көбөйсө, ал дагы сөзсүз түрдө көбөйтүлөт деген уадаларын берип эми азыр айтышты. Эми биз өзү негизи биз өзү мында пенсионерлердин мындай алдында эле реформа болуп кетканда, биздин ушу пенсионерлерибиздин негизи пенсияларын көбөйтүү боюнча маселелерди койгонбуз да. Тазабек Икрамович, мына сиздер бир мандаттуу шайлоо округунан өзгөчө карапайым калк менен тынбай барып жолугуп келип атасыздар. Ушу пенсия берүү маселесинде, айыл жергесинде кандай проблема болуп атат? Пенсияга чыгуу маселесинде. Жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күнү ошол эле мен шайланып келген Созак округундагы элдердин кайрылуусу
ата энеси көз жумуп кайтыш болуп кетип соцфондко жер үлүшү боюнча төлөнбөй калды деп ошону шылтоо кылып СПКга балдары ошолордун пенсиясын ала албай келет. Андан сырткары көз жумуп кеткен ата энесинин үлүш жерин алып барып төлөсө дагы мына ушунда кабыл албай балдары же болбосо ошо төлөгөн адам өздөрү пенсияга чыга албай атат да. Бул бүгүнкү күндүн эң бир мындай көйгөйлүү маселеси да. Себеби канча деген биздин жарандарыбыз, адамдарыбыз мамлекет үчүн же болбосо өзүнүн мамлекеттик кызматта иштеп соцфондду төлөп канча деген кызматын ошол жерге өзүнүн мындайча айтканда бүт өмүрүн жумшап ошондон кийин пенсия алганга чейин көзү өтүп кеткен ата энелер балдарына ошо пенсиясы тийбей калып атканы өтө өкүнүчтүү болуп атат. Андан сырткары мамлекеттик кызматта иштеп анан жер үлүшүнүн ошол жерде макул төлөп кайра пенсияга чыгайын десе да мына ушул көйгөй болуп атат. Мен ушуну баса белгилеп өздөрүнө жазып алсын деп тапшырманы бердим. Сөзсүз түрдө биз азыркы заманда ушундай бир кымбатчылык болуп атканда, элибизге ушундай бир колдоо керек болуп атканда, ушул маселенин чечүүнү мен кабыргасынан коюп кеттим азыр. Өзүңүз ушу чечүү жолун көрөсүзбү? Эмне кылыш керек? Мыйзамды өзгөртүш керекпи? Ошо мен айттым, ошону сунуш кылып кеттим. Эгерде ушуну жазып алыңыздар дагы, эгерде сиздерге ушундай жерлерде баса белгиленип жазылып кеткен болсо, ушуну өзгөртүүгө киргизиш керек сөзсүз түрдө. Биздин иштеген адамдарыбызга пенсия алышты өтө бир жөнөкөйлөштүрүп, буларга мүмкүнчүлүктү жеңилдетип беришибиз керек. Надира Азимовна, бүгүнкү күндө жашоо минимуму 5600 сом деп белгиленип атат. Азыркы шартта ошол акчага пенсионер бир ай жашай алабы? Анан деги эле сиздин ушу пенсиялык фондду реформалоо боюнча кандай сунуштарыңыз бар, кандай көз караштасыз? Жогорку кеңеш бюджет комитетинин мүчөсү катары мен бюджет комитетинде дагы жогорку кеңештин отурумунда дагы биз депутаттар тынбай ошол социалдык фондко пенсияны чегерүүдөгү реформаны конкреттүү түрдө майдалап 200 сом, 300 сом, 400 сом кошуп отурбай бир мындай бир секирик жасоо менен ошонун каржы булактарын таап, анан биздин пенсионерлерибизди бүгүнкү минималдык талап керектелүүчү суммага жеткирсеңер 5000ден асса эң төмөнкү базалык сумма деп талап коюп атабыз. Сөз берип атышат. Эми 1 октябрдан баштап 1 октябрдан 50% көтөрөбүз. Анан январдан баштап 2023 жылдын эсебинде биз ошол минималдык талап кылынуучу суммага 5000ден ашык эң төмөнкү пенсия болот. Андан мурун алып жүргөндөркү дагы кошулуп, алардыкы бир 10.000ден айланасында болуп калышы мүмкүн деген прогнозду, болжолдуу прогнозду бизге беришти. Эми аны биз күтө турайлык. Себеби казанда болсо чөмүчкө чыгат дейт. Биздин бюджетибизде каражат болуш керек. Пенсияны көтөрүш үчүн, минималдык зарплатага теңешиш үчүн дагы пенсияны биздин каржы булактарыбыз бар болуш керек. Ал үчүн бүгүнкү күндө сөз берип атышат. Өкмөт дагы, министрлер, каржы министрлиги дагы, социалдык фонд дагы колдон келишинче биз биргелешип каржы булактарды издеп таап атабыз дейт. Буюрса ошол эми октябрда 50% көтөрүлсө базалык неме 4300 болуп калат деп атат. 1780 базалык пенсия. 4300 болсо 1 октябрда. Буюрса өздөрү айткан 2023 жылы ошо минималдык талап кылуу көлөмүнө жетсе керек, 5000ден ашат да сумма. Эми буну биз күтө турайлы, убадасын берип атышат. Бюджетин бекитип бердик, колдон келишинче колдоп берип атабыз. Өзгөртүү пенсия пособияларды көтөрүү боюнча сунуштарын алып келсе колдоп берели деп атабыз. Биз эми эл өкүлү катары элдин көйгөйүн жакшы билебиз. Бүгүнкү күндөгү элдин суроо талабын да билебиз. Себеби бүгүнкү күндөгү тамак аштын бааларын көрүп атасыңар. Күндөн күнгө баалар өсүп, элдин жашоо минимумуна дал келбей калып атат. Ошондуктан биз да колдон келишинче өкмөттөн, аткаруу бийлигинен талап кылып атабыз. Алар иштеп атышат. Ошон үчүн элдерди мен сабырдуулукка чакырам. Буюрса ошол айтылган сөздөр бүгүнкү кабыл алынган мыйзамдын негизинде соцфонд тарабынан иш жүзүнө ашат го деген ойдомун.
Айтсаңыз, мына азыр талкууда октябрдан тартып пенсиялар 50%га көтөрүлөт деп айтып атасыздар. Базалык бөлүгү буга бюджеттен каражат каралганбы? Чындап эле 1 октябрь келгенде маселе жаралып калбайбы? Саламатсызбы. Бул боюнча биз министрлер кабинетине сунушубузду бердик. Бул сунуш каралып атат бүгүнкү күндө. Чечим бизге келе элек. Колбос кала элекпиз, бирок каралып атат бүгүнкү күндө. Эгер көтөрүлүп калса, баягы аз алгандар бар, анан көп алгандар 100 миңге чейин ушунун тегерегинде алгандар бар да. Ошолордуку да 50%ке көтөрүлөбү? Кандай каралат ушул жагы? Бул жагы болсо страховой часть деп коет, страховой принцип. Эгерде, допустим, сиз акча төлөп атасыз. Бизде мындай кишилер бар. Бир учурда келип 18 миллион төлөп кеткен кишилер бар, 16 миллион төлөп кеткен кишилер бар. Алардын пенсиясы соответственно көбүрөөк болот. Анткени алар төлөдү. Төлөгөнгө жараша болот пенсияны. Көбөйткөндө дагы аз алгандардыкы дагы, көп алгандардыкы дагы 50%ке көбөйөт, демек. Көбөйткөндө жалпы пенсия көтөрүлбөйт. Бул базовый часть көтөрүлөт. Азыр 1780 сом болот го базовый часть. Ошол жер эле көтөрүлөт. То есть баардыгыныкы бирдей көтөрүлөт. Страховой часть андан нары, базовыйдан нары СП2 деп. Страховой часть ал көтөрүлбөйт. Ал в рамках 300 сомдон 500 сом тегерегине чейин көтөрүлөт. Ал 1 октябрдан ал страховой частьтан биз өзүнчө көтөрөбүз аны. Ушул соцфондду реформалоо боюнча сиздер тараптан да кандай бир аракеттер же болбосо кадамдар жасалып атат? Сунуштарыбыз көп. Бул боюнча депутаттарга дагы тегерек стол өткөзүп, сунуштарыбыздын баарын айтып бергенбиз. Мен азыр анын баарын айтып отурсам убакыт көп алат. Сунуштарыбыз көп. Сиздер күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Ушул жана башка парламент кабарларын Кеңеш KG сайтынан жана ошондой эле социалдык медиадагы расмий каналдарыбыздан таба аласыздар. Саламатта калыңыздар.